Дин аркылуу упай топтоо, Раим Миллиондун муфтиятка жардамы. Журналисттик иликтөөлөрдө аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов Бишкекте муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына катышканы коомчулукта талкуу жаратты. Сындагандар Матраимовдун бажыда коррупциялык схема түзгөнүн саясаттагы таасирин эске салды. 27 августта муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына бир тууган Матраимовдор сыйлуу конок катары чакырылып, депутат Искендер Матраимов сөз сүйлөсө, Раимбек Матраимов куттуктоосун Фейсбукка жарыялады. Ачылышына парламент депутаттары, диний ишмерлер, ырчы блогерлерден бери чакырылып, алардын айрымдары социалдык тармактар Раимбек Матраимовду меценат катары сыпаттап, ыраазычылык билдирип чыгышты. Матраимовдор курулушка канча каражат кеткенин жана каржы булагын айткан жок. 2021 жылы Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миңдик сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров Раимбек Матраимов камаларын эл алдында айткан. 2017 жылдардан баштап эл арасында Раим Миллион деген ат менен таанымал Раимбек Матраимов жергиликтүү эмес эл аралык медиалардын резонанстуу иликтөөлөрүндө аты аталган. Журналисттер Матраимов Борбор Азиядан Көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырга кантип жардам бергенин ашкерелеген. Булак Азаттык.